Абдукодир Хусанов тууралуу акыркы жаңылыктар. Хусанов акыры Манчестер Сити менен келишимге кол коюшту. Өткөн күнү Манчестер Ситиге учуп келип, медициналык тесттен ийгиликтүү өткөн деп жарыялаган эле. Эми болгону Манчестер Сити медиа тармактарына официалдуу түрдө жарыялашы калды. Азыркы учурда расмий түрдө чыкпаса дагы, анын спорт директору менен түшкөн сүрөтү кече түнү Instagram жана башка блогдарга таркалган. Казакстандык блогдардын айтымында, Хусанов Манчестер Ситиге учуп келген жана келишимге кол койгон. Оюнчу менен кошо агенти Кайрат Хаспулин жана ага кошо өкүлү катары казакстандык Улукбек Асанбаев дагы барган. Ошондой эле кээ бир блогдардын жазгандарына таянсак, бул келишимге кол коюу учурунда Манчестер Сити башкы машыктыруучусу Пеп Гвардиола өзү дагы катышкан деп билдирет. Бирок бул жогоруда турган сүрөттөрдү көпчүлүк инсандар фотошоп деп жазышты. Мен жеке пикиримде дагы бул ушундай. Бул сүрөт фотошоп. Анткени, биринчиден, футболчу жана жанындагы адамдардын башы бир аз сүрөткө түшпөй жатат. Ал эми экинчиден, кыргыз, өзбек, казак эли конокко барганда эч качан тапчике сланцы менен чыкпайт. Бул биздин менталитетке туура келбейт. Анан да Манчестер Сити үчүн бул сүрөттөрү чыгаруу таптакыр эле уяттуу нерсе. Ошол себептен алгач Эгерде Манчестер Сити оюнчусу катары оюнуп бир канча жыл эмгегин сиңиргенден кийин ушундай сүрөттөрү чыгарып, Абдукодир Хусанов Манчестер Сити менен келишимин узартырды десе туура болот. А бирок бул жолкусунда Манчестер Сити оюнчусу катары биринчи жолу келе жаткан Абдукодир Хусанов тууралуу мындай сүрөттөрү чыгаруу таптакыр уят нерсе. Эмнеси болсо дагы эртерээк Хусанов официалдуу түрдө Манчестер Сити оюнчусу болуп оюнга түшсө экен. Анткени азыркы учурда Манчестерге упай керек болсо, Хусановго командалык аудитория катышып, Чемпиондор лигасынын даамын татуу керек.